Кандайсыздар, салам бардыгыңыздарга, кымбаттуу катталуучулар. Каналды биринчи көрүп жаткандар каналга кош келиңиздер. Жаздын биринчи күнү менен, 1 мартыңыздар менен. Бүгүн сиздерге бир сонун масканы көрсөткөнү турам. Бул маска менин өзүмө жагып калды. Сиздерге дагы сунуштоону туура көрдүм. Эгерде сиз бетим дайыма жаш, жылмакай боюнча калсын десеңиз, сөзсүз колдонуңуз. Үй шартында жасала турган бул маскага мандарин, сметана жана бал керектелет. Маска жасоонун алдында сөзсүз каналга катталууну унутпаңыз, лайк басыңыз. Анда эмесе баштадык. Сметана, мандарин жана мед, бал. Сметана 20% болуш керек. Сметананын составында витамин группа В группасында витаминдердин баары бар. С, Д, Э, К витаминдери. Мунун негизги компоненти белок 4%ке чейин. Биздин беттерибиз абдан жабыркайт. Шамалда дагы биринчи бетибизге шамал тиет. Күндүн нуру дагы бетибизге түшөт. Ошондуктан бул беттерибиз жаратылыш кубулуштары сөзсүз таасирин берет. Ошондуктан бул сметана ушул нерселерден коргойт экен. Беттерини терең катмарына кирип, азыктандырат экен. Күндүн нурунан коргойт экен. Баштайбыз анда. 2 аш кашык сметана салабыз. 2 аш кашык сметана. 2 аш кашык сметана. Так. 2 аш кашык сметана. Мандарин эң сонун каражат. Витамин С. Составында витамин С бар. Баягы беттин терилери ачылып тешиктер пайда болуп ачылып калса, ошолорду суживать этет, кан айланууну тездетет. Абдан жакшы каражат. Бал терең нымдаштырат. Бал бардык белоктун түрлөрү бар балда, витаминдер бар. Азыктандырып, бетти жашартат. Азыр эми мандаринди сыгып алабыз 1 аш кашыктай. Мага бул маска аябай жакты. Сиздерге дагы жагат. Эгерде сиздерде сахарный диабет жок болсо, аллергия жок болсо, сөзсүз жагат. Бир эле койгондо таасирин көрөсүздөр. Сыгып алабыз 1 аш кашыктай примерно. Бул масканы 15 күн сактаса дагы болот экен ашканын. Бошоп калган тюбик болсо, масканын кремдин идиши болсо салып коюп, холодильникке, муздаткычка салып, оозун бекем жаап, жумасына 2 жолу коесуздар. Эгер беттериңиздерде дак болсо, лимон дагы болот мандариндин ордуна. Дандарын алып коебуз. Бул масканы көздүн алдына дагы койсо болот. Мынакей эми балдан кошуп алабыз. Аралаштырабыз. Балдан кошуп алабыз 1 чай кашык. Бал дагы таза болуш керек. Таза балды тандап аласыздар. Кумшекер аз кошулган.
дагы аралаштырабыз. Кайерде бырыш көп болсо, ошол жерге көбүрөөк сыйпоо керек. Үйгө кийген футболканы кийесиздер, чачты бекем байлайсыздар, моюнга койсо болот, декольтеге. Кайерде бырыш көп байкалса коюп, 20 минутадан кийин жылуу сууга, хлору жок суу болуу керек. Жылуу, кайнатылган жылуу сууга жууп койсоңуздар, биринчи эле койгондо байкалат. Натыйжасын сезесиздер сөзсүз. Отуз жаштан баштап коюлат бул маска. 50 жаштан ашкандарга эң мыкты каражат. Эми акырын кое баштайбыз. Көздүн астына дагы койсо болот. Тегиз сыйпап чыгып, 20 минутадан кийин жылуу сууга жууп коебуз. Жууп бетти арчыбай койсок болот. Өзү кургаганы жакшы. Бетти катуу сүрткөндөн дагы бырыштар пайда болот. Артканын муздаткычка салып койсоңуздар, пайдалана берсеңиздер болот. Азыр жаз дагы келди, өзүбүзгө 20 минута убакыт бөлүп, беттерибизге кам көрүшүбүз керек. Эгер видео жакса, лайк басып, каналга катталып кетиңиздер. Эмики видеого чейин аман болуңуздар.